Ford Motor Company ишканасын негиздеген Генри Форд өткөн кылымдын 30-жылдагы АКШдагы эң капчыктуу адамдардын бири эле. Күндөрдүн биринде ал өз жумуштары менен тарыхый мекени болгон Англияга сапар тартат. Учактан түшөрү менен Аба майдандын маалымат бюросуна келип, ошол айланадан алыс эмес аралыкта жайгашкан арзаныраак мейманканадан бир бөлмө сураштыра баштайт. Аба майдандын кызматкери аны таанып калат. Ал мезгилде Форд дүйнөлүк гезит беттеринен түшпөгөн таанымал адам болчу. Бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон миллионер өзү сымал эле бир топту көргөн эски пальтону кийип алып, арзан мейманкана сүрүштүрүп жатты. Кызматкер бир аз уялгансып, "Адашпасам сиз Генри Фордсуз, туурабы?" деп сурады. "Ооба. Бир канча убакыт мурда бул жерден сиздин уулуңузду көрдүм. Ал люкс мейманканадан эң кымбат бөлмөнү брондоп кетти. А сиз болсо эң арзан мейманкананы сурап жатасыз. Ошондой эле эскиргенден өңүнөн кеткен бир пальто кийип алыптырсыз. Бир болсо бул пальто сизден да улуу окшойт. Түшүнбөй жатам, мистер Форд. Акчаңызды ушунчалык аяган сараң адамсызбы?" Генри Форд бир саамга ойлонуп туруп, мынтип жооп берди. "Мен кымбат баалуу отелде орун алууну туура көрбөйм. Анын мага кереги деле жок. Болбогон ашыкча нерселерге кошумча акча төлөгүм да келбейт. Кайсыл жерде токтосом деле мен Генри Форд бойдон кала берем. Арзан мейманканада деле, кымбатында деле бирдей эле эс аласың да. Ал эми бул пальто сиз айткандай эле менден дагы чоң. Аны учурунда атам кийген. Мен бул эски пальтону кийсем деле баягы Генри Фордмун. Ал эми уулум болсо турмуш таалимин ала элек жаш жигит. Балам арзан мейманканадан орун алсам, башкалар эмне дейт деген сөздөн коркуп жатса керек. Мени болсо элдин пикири көп түйшөлпөйт. Анткени өзүмдүн наркымды өтө жакшы билемин. Миллионер болушума эки нерсе себепчи болду. Биринчиси акчанын сырын билүү, ал эми экинчиси чыныгы баалуулуктар менен көргөзмөлүктү айырмалай алуу жөндөмүм. Жана дагы менин баламдын миллионер атасы бар. А менин атам жөнөкөй кызматчы болгонун эске алыңыз. Ооба. Биз кыргыздар жылына 10 миллиард доллар пайда тапкан ишкананы негиздеген мультимиллионерден көптөгөн сабак алсак болот. Бул жашоодогу бизди курчап турган унаа, үй эмерек, мунун баары биз үчүн кызмат кылуу максатында жаратылган жана жасалган. Бирок учурда кыргыз ошол үйдү оңдоп түзөө, унааны жаңылоо, эмеректин кийим-кеченин, телефондун жаңы үлгүсүнө алмаштырууга өзүнүн алтын өмүрүн сарптап жатат. Жана тескерисинче өзү ал нерселерге кызматчы болуп калды. Жол тандабас минсең деле, азмай жеген фиттей эле бир эле жерге барасың да. Учуп бара албайсың да баары бир. Андай болсо ашыкча чыгымдуу унаа минип, дос душман көзүнө деп акчаңды жөн эле асманга сапыруунун эмне кереги бар? Ылай паксадан урулган сокмо үйдө деле, пентхауста деле бирдей эле уктайсың. Керек болсо ылай үй экологиялык жактан алдаганча пайдалуу. Бирок негедир элдин баары үй салуу боюнча кызыл жарышка түшүп алганын байкасак болот. Дордойдон алган 1000 сомдук көйнөк менен бутиктен алган 100 долларлык көйнөктүн эмне айырмасы бар? Болгону бренд деген жери бар. Биз ошол көйнөктүн бетиндеги эле лейбл үчүн ашыкча акча коротуп жатабыз. Кымбат баалуу идиш аяк менен арзандан тамак жегендин эч кандай айырмасы жок. Идишиң укмуш болгону менен ичине салып жей турган тамагың жок болсо, ошол арман. Машинең жол тандабас болгону менен бензинге акча таппай жатсаң, мына кордук. Эл эмне дейт деп жашайбыз. Бирок тирүүлүктө эл эмне дегенин биле албайбыз. Качан биз өлгөндө гана эл бир нерсе дейт экен. Анда да инна лиллахи ва инна илейхи раджиун эле дейт экен. Өлгөн адамдын минген унаасын, жашаган хан сарайын, кийген кымбат кийимдерин, же ашаган тамак ашын эч ким сөз кылбайт. Жана мүрзөгө алып барып көмгөн соң бир да жолу бул киши кандай унаа минет эле, кандай үйдө жашайт болчу, кийген кийими заманбап беле. Мадонна пиалага чай ичкенин көргөн барбы? Өмүрүндө канча жолу ресторанда той берди. Үйлөнүү тоюнда кортежде канча унааны тизип салды. Же болбосо ушул өлгөн күнү канча жандык союлду деп сураганын укпадым. Бир эле нерсени сурайт, кандай киши эле. Жана эл бир эле жоопту берет, жакшы киши эле. Болгону бул сөз да чыныгы маңызын жоготту. Келген адамдардын канчасы чын жүрөгүнөн жакшы экенибизге күбөлүк берди. Канчасы жөн эле айтып койгону бир Кудайга маалым. Жасалма эл көрсүн, кожо көрсүн, эл катары эл эмне дейт деген принциптердин кишенинен кутулуп, чыныгы табигый, диний жана салтыбыз талап кылган мусулманчылыктын, инсандыктын жолуна түшүү убагы келди.
Илгери өзбек байыса тамсалып, кыргыз катын алчу. Азыр ал нерсе алмашып калды. Кыргыз ден соолугун кетирип, бала чакасы менен биригип 10 жылда бир үй салат. Бирок өзү дагы деле Орусиядан келейин дебейт. Ал арада жаңы үйү эскирип, аны бузуп кайра салгандары толтура. Bir ele жолу той берип, же бир шерине өткөзүп туруп, ошол үйдү кайра бузгандарын көрүп эле жүрөбүз. Кайран гана акча, кайран өмүр, кайран гана ата-энесиз өскөн муун, ата-энеси тирүү туруп жетимсиреген жана өксүк балалык. Өлкөбүздө 80ге жакын улут жашайт. Бирок бир гана кыргыз чет өлкөгө чыгып иштейт. Эшектей иштеп, бирок ошондой эле эпсиз коротот. Ал эми башка улуттар баланын санын көбөйтүп, аларды окутуп, жарты нан тапса да ушул жерде үй бүлөсү менен жашап атат. Ачка деле калган жок. Жада калса, тирилик оокаты биздикинен тың. Кыргызстанда эң жакыр жашаган баягы эле кыргыз, эң көп наалыган дагы баягы эле кыргыз. Банктагы кредитинди төлөшүм керек эле деп очуртта турган баягы эле кыргыз. Атасынын ашына миллионду чачып, эртеси таксичилик кылып 10 сом талашкан деле баягы эле кыргыз. Жатып алып шыпка чит түкүрүп, бийликти сындаган дагы баягы эле кыргыз. Кышы менен топтогонун жеп коюп, кайра жазында Орусияга качкан дагы кыргыз. Биздин эң чоң эки душманыбыз болсо, анын бири трайбализм, экинчиси ысырапкерчилик. Элибиз аз тапкандан эмес, максатсыз көп короткондон кыйналып жатат. Тартып жесең тай ашырасын деген ата бабабыз. Бийликке каршы эмес, алгач ысырапкерчиликке каршы чоң казатка чыгыш керек болуп калды. Маселенин баары аштыктын аздыгында эмес, баштыктын тешик экендигинде. Тешик чакага суу турбагандай эле, ысырапкерчиликтен чыкпаган коомдо береке болбойт. Тааж илдетинен сабак алган жокпуз. Болбосо, жакшы атка бир эле камчы жетет эле. Эгер бүгүн тыйылбасак, эртең экономикалык каатчылыктан улам сарамжал жашоого мажбур болобуз. Сый менен үнөмдүү турмуш курбаган ый менен келет. Эсибиз барда этегибизди жыялы. Эл көрсүнгө жашаба. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.